Помидордон киреше тапкан Эшим Кубанычбеков Манас районунун Семетей айыл аймагына караштуу Бала Сару айылында жашайт. Дыйкан аталган жашылчаны быйыл 40 сотук жерге айдаган, жаздан берки мээнети жанып, алгачкы түшүмүн алууда. Жаңы буш баштады, мына урожайын жаңы бере баштады. 2 жылдан бери стаканга тегип урожайын алып баштадык. Былтыр Алла кааласа жакшы болгон. Быйыл билбейм, быйыл баасы кандай болду, былтыр жакшы баа болуп, жакшы урожай алганбыз. 100 сомдон бергенбиз баасын. Килограмм 100 сомдон сатканбыз. Бул Черный принц деген помидор. Былтыр 60 сотик экенбиз. 60 сотик. Бул жолу бир 600 сомго жакын акча болгон, 500-600 сом. Поледа дагы бар. Ошо аяк бай 40 сотиктей бар да. Жумасында 2 жол теребиз. 20-30 карападан чат, бананын карапасы менен. Дыйкандын айтымында помидор сапаттуу болсо кардар бат табылат. Бул аймак Казакстанга жакын тургандыктан айрым тургундар коңшу өлкөгө жөнөтүп, салыштырмалуу жогору баада саткан учурлар да кезигет. Каарманыбыз быйылда жакшы киреше табуу максатында аталган жашылчаны суудан калтырбай карап, пышканын терүүдө. Бул эми кар жаганча берет. Качан үшү алып кеткенде, бунун үстүндө ошо биз куленка менен жабабыз. Куленка жаап катуу ноябрлар болгондо, куленка жаап ана этегинде болуп урожай катуу берет да бул. Бейги жөөктү бир жөөк кылып жазып коебуз жылда. Могу менен эме чапканга оңой, ошо караганга да оңойрок да. Көп суу ичет аябай. Суудан 10 күн сайын суу ичет. Ушул помидор менен урожай болот. Аталган Семетей айыл аймагындагы дыйкандар жашылчанын түрүн өстүрүшөт. Быйыл суу кенен болуп, анын себебинен түшүм да мол болору күтүлүүдө. Бизде жашылча жемиштер аябай көп тигилет. Капусталар бар, помидор, перец. Былтыр бир аз жашылча жемиштердин баалары арзаныраак болуп, быйыл айдоо аянттардын жерлери бир аз азайды. Быйыл жакшы баа болот деген үмүттөбүз. Ирригационный немеле каналдарыбыздын баары оңдолгон, Киров суу сактагычынан келет, бирок эле ушул жакта суу бардык дыйкандарга жакшы эле суу жетиштүү болду. Белгилей кетсек, помидор Талас облусунун аба ырайы ысык, Айтматов менен Манас райондорунда көп айдалат. Акыркы жылдары дыйкандар аз жерден көп киреше табуу үчүн сапаттуу сортторго басым кылууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.